Туғандар, баарыбызда ката бар. Баарыбызда кемчилдик бар. Кемчилдикти, катаны моюнга алып, Алланын райымын эске алып, намаз окуп жүрүш керек да. Намаз окуп атканда ушундай, я Алла, деп. Алла Таалага шүгүр кылып, мойнубузда ката күнөөлөрүбүздү эстеп намаз окуйлу. Алланы жакшы көрүп намаз окуйлу. Ушу намаз аркылуу Алла күнөөлөрүмдү кечирет депчи. Ушундай үмүт менен Аллахыма жагымдуу болом, сүйкүмдүү болом. Алла ушу намаз аркылуу мени тазалайт деп. Бирок намаз акимус салата ли дикри, мени эстеш үчүн намазды тургузула деген. Намазды окуунун максаты өзү ушул. Алланы эстөө да. Ибрахим пайгамбар дуа кылган. Я Алла, ушу ыйык Меккеге мен урпагымды ушул жерге жайгаштырып атам, намаз окуулары үчүн деген да. Эмне үчүн? Бул жерде башка нерсесин айткан жок. Ушулар намаз тургузсун, сага кулчулдукту тургузсун. Намаз кулчулдуктун бардыгын өзүнө камтып алган ибадат да. Рүкүсү бар, саждасы бар, каадасы бар, кырааты бар, дуасы бар, салаваты бар, кыямы бар, бардыгы бар да будачы. Санасы бар, Алла Таалага машалла. Таавуз, шайтандан пана тилегени бар, Алланын улуу аттарын бардык өзүнө камтып алган ушундай периштелердин, жалпы периштелердин ибадаттарынын жыйнагы бизге намазга берип койгон. Иншалла намазды карап биздин жашообуз оңолот тугандар. Намазыбыз канчалык жандуу, нурлуу, таасирлүү, намазыбыз канчалык боло турган болсо, ошого жараша жашообуздан караңгылык, адашуу, арамдык, жылаңачтык, күнөө, кылмыштуулук бардык азаят. Бардык ушуга жараша азаят. Бул дүйнөнүн эле караңгылыгы азайбайт, кабырдын караңгылыгы азаят, ахиреттин караңгылыгы азаят. Бирок намаз намаздай болуш керек. Жүрөгүбүз намазга тартылсын, ынансын. Кандай эле биз адам баласы кээ бир мындай күнөөгө шашылгандай, күнөөгө ынангандай, күнөөгө рахаттангандай, жок, намазга. Субханалла. Ибн Жаузи рахматулла алейхи айтканда, күнөөсү көп, ыйы аз деген. Ыйлай албагандыгыңа ыйлагын деген. Мурунку улуу адамдар таквалыгына ыйлайт эле. Сен күнөөлөрүңө күлүп жүрөсүң го деген да. Сен күнөө кылып күлүп жүрөсүң. Мурункулар таквалыгына ыйлачу экен да. Таквалыгына. Канчалык алар көрдөйсүңбү? Канчалык жүрөгүндө иман болгон. Канчалык жүрөгүндө аларда таква болгон. Сиз биз күнөө кылып коюп дагы эле күлүп жүрөбүз. Тобанын эшиги ачык. Алла жапкан жок. Тобага шашылайлы баарыбыз. Жараткан Алла субхана ва тааланын ар бир күнүн, ар бир түнүн ушуга алхамдулилля барктап, зикир менен, шүгүр менен, дуа менен, жакшылыктар менен өткөрөлү. Суфьян ибн Уяйна рахматулла алейхин айткан сөзү бар. Акылдуулук деген, акылдуулук. Акылдуу адам ким? Жакшылык, жамандыкты билген акылдуу эмес. Жакшылыкты билет экен, жамандыкты билет экен, ал акылдуу эмес деп атат. Ким анан акылдуу? Жакшылыкты билип аткарган, жамандыкты билип таштаган, ушул акылдуу дейт. Билип коюу эмес. Балки жакшылыкты билгенден кийин ошону аткарган. Жамандыкты билдиби? Onu таштаган, андан сактанган. Ушуну айткан. Жараткан Алла субхана ва таала баарыбызга товфик берсин. Андыктан Кур'ани Карим Алла Таала баарыбызга күн сайын жашообузду Куранга салыштырайлы, Курандан карайлы, Куран менен нурлайлы, Курандан жолдомо алайлы, багыт алайлы. Тугандар, Курандагы Алла Тааланын насааттарын кабыл алайлы. Алла Тааланын чакырыгына ой жүргүзөйлү. Жараткан Алла субхана ва таала. Мына бүгүнкү темабыздагы Кур'ани Каримде Алла субханаху ва таала канча аяттарды түшүрсө, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бардыгын толук жеткирген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям толук чечмелеген. Дагы эмне дейт? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Фама бақия шай'ун yuqarribu minal janna wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum."
бейишке жакындата турган, бейишке киргизе турган нерсенин бардыгын, дозокко жакындата турган, дозокко киргизе турган нерсенин бардыгын силерге ачык айкын баян кылынды дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бизге толугу менен айтып бергенде, кайсы амалдар бейишке жакындатат, бактылуу кылат, бейишке киргизет. Кайсы амалдар бул дозокко жакындатат, бактысыз кылат, дозокко салат. Ушунун бардыгы бизге ачык айкын баяндалган. Бир нерсе да калган эмес. Толугу менен. Имам Ахмад Абу Зар разияллаху анху риваят келтирген. Ал айтат Абу Зар разияллаху анху: "Лакад таракана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, ва ма юхаррику таирун би жанахайхи фис-сама илля закара лана минху илман." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге эч нерсе таштап кеткен эмес. Жада калса асмандагы учуп жүргөн канаттуу, эки канатын менен учкан канаттуун дагы ушунун дагы бардыгын айтып кеткен. Ушу дагы биз айтып калабыз го, ийне жүүнө чейин айткан депчи. Эчтекени калтырган эмес деген сөз да. Бул деген жогору жактагы, ылдый жактагы, көзгө көрүнгөн, көзгө көрүнбөгөн, бул дүйнө, ахирет, бейишин, дозогун эчтекени калтырган эмес пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Бардыгын чечмелеп, ачыктап, баяндап, жетишерлик деңгээлде, эң жогорку деңгээлде айтып кеткен. Ушул жерде маани бере турган нерсени Жеми'ин навахил ал-ислахия ва туруқу саадат ал-башария. Адам баласынын бактылуулугунун бардык жолдорун айткан, оңолунун бардык ыкмаларын айткан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Азыр биз ар жактан эле жол издеп жүрөбүз да, канткенде проблемадан кутулабыз. Канткенде бул проблемадан чыгабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын айткан таалимдерине көз салып койбойлу кичине. Пайгамбарыбыздын таалимдери, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын бизерге таштап кеткен жолдомолору. Бул бардык адам баласынын ийгилигинин, кутулуусунун, бактылуулугунун жалгыз нускасы. Биз убакытты, күчтү тияка бияка кетирип изденбей, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын жолунан издейли. Ушул жерден карайлы. Сиз үй бүлөңүзгө бактылуулукту каалайсызбы? Аялыңызга, бала чакаңызга, өзүңүзгө бактылуулук каалайсызбы? Тияк бияктарды кереги жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын жолунан издеңиз. Сиз кайсы жерде, кайсы ишканада иштейсиз? Чок иштегендер менен ушул жердеги жумушуңузга, тиричилигиңизге берекени каалайсызбы? Бактылуулук, жакшылыкты каалайсызбы? Амандыкты, адамгерчиликти каалайсызбы? Тияк бияганды издегендин кереги жок. Мухаммадур Расулуллах. Бардыгында бар. Бул кичинекей үй бүлөдөн тартып, мамлекеттин деңгээлине чейин, бүткүл ааламга, кыямат күнгө чейин келе турган инсанга бардыгына. Себеп дегенде эң акылдуу инсан проблемаларды чечүүлүсүн айтып берип атат. Шайтандын азгыруулары, кылыктары, бузукулары анын айтып атат, андан сактана турган жолдорду айтып атат, чыга турган проблемадан чыга турган жолдорду айтып атат, эч нерсе калган эмес. Мунасы айтып атат, эч нерсе калган эмес. Бардыгын айтып берген. Кур'ан-ы Каримде бил муъминина рауфур рахим. Аллах субхана өткөн сабакта айткан элек, ошону уландысы. Момундарга рауф боорукер, рахим райымдуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Өзү рауф деген Алла Тааланын аты. Рахим деген Алла Тааланын аты. Түшүндүңбү? Абдур-Рауф, Абдур-Рахим. Алла субхана ва тааланын аты. Бирок Алла Таала ушул өзүнүн эки атын Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга иштетип атат да, ушу. Колдонуп атат да ушул эки аттычы. Момундарга Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам боорукер, райымдуу. Бул жерден бир эреже чыгат тугандар. Алла Таала өзүнөн башкага кайсы аттарын иштетсе, ошол аттардычы адамга айтсак да болот да. Түшүнүктүбү? Рауф деп ат коюп койсоңуз болот, Рахим деп ат коюп койсоңуз болот. Түшүнтасызбы? Ошондой эле Абдур-Рауфты Рауф деп чакырсаңыз болот, Абдур-Рахимди Рахим деп чакырсаңыз болот. Бирок Алла Таала Ар-Рахман деген атын
башкаларга атаган эмес. Периштелерге, пайгамбарларга, жиндерге, инсандарга атаган эмес. Эми Рахман деп, мисалы, ушуну Абдуррахман деп атасаңыз болот. Рахман деп балаңызга ат койсоңуз болбойт. Же Абдуррахмандын атын сиз болсо карап туруп, эй, Рахман деп чакырсаңыз болбойт. Рахман кулду, Рахман бердини Рахман деп чакырсаңыз күнөөкөр болосуз. Аны өзүн толук аты менен эле чакырыңыз. Толук аты менен билбей ушуну жазып коюшкан болсо, анда кошуп коюңуз. Рахман берди, Рахман кул, Абдуррахман дегендей кылыпчы. Мейли, бул башка маселе, мына жерде келейли. Рауфур Рахим деп атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мусулмандарга бизге кандай экен? Өтө боору керек экен да. Рахим, райымдуу экен. Рауф рафатун деген сөздөн чыгат да. Боорукерлик дейт. Кур'ан-ы Каримде аз-занiyatu ваз-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Зына кылган эркек, зына кылган аял ар биринде 100 дурра ургыла дейт. Вала ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Силерди Алла Тааланын дининде боорукерлик кармап калбасын. Боорукерлик кылбагыла дейт. Себеп дегенде боорукер бул адада уруу, аларга боорукерлик, ушул боорукерлик өзү. Алар да коңолот, коомчулук да коңолот. Ошол арам ишке барбайт. Эркек дагы, аял дагы зына деген арам ишке, Алла арам кылган нерсеге анын аркасынан эсеби жок, күнөөлөр, анын аркасынан эсеби жок, оорулар, ата бабаларга укпаган оорулар келбейт. Жер титирөө болсун, кан төгүү болсун, көбүнчө зынанын кесепетинен болот. Кудайым сактасын. Иман ажырап кала турган чоң күнөө. Ушул жерде Алла Таалам рафатун фи динилла деп, рауф деген рафат деген сөздөн чыгат, боорукерлик дегеничи айтылып аткан. Ин кунтум ту'минуна биллахи вал яумил ахир, эгер силер Алла ахиретке иман келтирген болсоңор дейт. Вал яшхад адабахума таифатун минал муъминин. Ошо экөөнө ушундай азап бергенин момундардан бир тобу күбө болуп көрүп койсун. Ушул азап бергени оңолуу үчүн, коомчулук оңолуу үчүн. Рахма, рахим деген сөз кандай десе, бул рахма. Мындайча айтканда райымдуулук. Бул не деген? Исалул хайр ва нафа вал бир. Жакшылык, пайда жеткирүүнү ушуну райымдуулук деп коет. Жакшылык жеткирүү, пайда жеткирүү. Эми Алла субханаху ва таала бул жерде пайгамбарыбызга айтып атканы, пайгамбарыбыз момундарга эле боорукерби, же момундарга эле райымдуу. Кур'анда Алла Таала айтып атат го: "Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин." Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам, Алла Таала айтат: "Биз сени бүткүл ааламга райымдуу кылып жибердик го" дейт. Демек, момундарга райымдуулук ал өзгөчө, ааламга райымдуулугу жалпыча. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бүткүл ааламга райымын чачып келген. Сизге, бизге райымдуу жашоо алып келген. Ушуну түшүнөйлү туугандар. Пайгамбарыбыз алып келген жашоосу сунаныл худа. Мейли, сунанул заваид, сүннөттөр экиге бөлүнөт. Ибадаттын сүннөттөрү болсун, адаттын сүннөттөрү болсун. Ар бир пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын кыймыл аракети Алланын тарабынан берилген кыямат күнгө чейин үлгү, өрнөк, райым, береке, бакыт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүн аткарсаңыз Аллага жакындайсыз, шайтандан узактайсыз. Качан сиз сүннөт таштай турган болсоңуз, анда билип коюңуз, Алладан узактайсыз, шайтанга жакындайсыз. Ыктыяр сизде, жол тандоо сизде. Ва хадайнаху надждайн. Алла айтат, биз адам баласына эки жолду тең көрсөтүп койгонбуз. Каласаң бул коктуга түшүп ал, каласаң бул коктуга түшүп ал. Каласаң бул ашуудан өт, каласаң бул ашуудан өт. Бул жол танда, өзүң билесиң. Кандай болгон чакта дагы туугандар. Мынакей, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям райымдуу жашоо алып келиптир. Биз мусулман адам, эркек аял катары мээбизде ушул сиңиш керек. Мухаммаdur Расулулла ааламга райымдуу болуп келген. Момундарга Алла Таала бил муъминина рауфур рахим деп Кур'анда айтып атат. Пайгамбарыбыз бул набийюр рахма, расулур рахма. Пайгамбарыбыз райымдуу пайгамбар. Райымдуу пайгамбар.
Субханалла, бардық эле пайгамбар райымдуу болот. Бирок биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын райымдуулугу таптакыр бөлөк да. Куранда айтат: "Фабима рахматин миналлахи линта лахум, ва лав кунта фаддан галидал қалб ланфадду мин хавлик, фа'фу анхум, вастагфир лахум, ва шаурхум фил амр, фа иза азамта фатаваккал алаллах, инналлаха юхиббул мутаваккилин." Алланын райымдуулугу менен сен жумшак болдуң, ey Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem, сахабаларга, адамдарга, үммөтүңө жумшак болдуң дейт. Алымдар айтышат: "Ey шүгүр кылгыла, Muhammad алейхиссаламдын үммөтү силерге жумшак пайгамбар тийип калды" дейт. Башкаларга катуу пайгамбарлар тийген. Муса пайгамбар билесизби кандай эле? Бисмилlah. Катуу, жалалдуу. Бирок пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem Алла айтат: "Фабима рахматин миналлах линта лахум." Алланын сен аларга жумшак болгонуң ушу араларынын райымдуулугу дейт. Жумшак болгон эмне экен? Алланын райымдуулугу дейт. Эгерде сен орой болгонуңда, копол болгонуңда, тилиңде, жүрөгүңдө, пейлиңде сенин тегерегиңдеги сахабалар бирөө да жаныңда турмага эмес, фанфадду мин хаурик деген тегерегинде качып жөнөмөк. Аркасын карабай качмак дейт. Эгерде сен ушундай копол, орой болгонуңда качып кетип калмак. Жумшак болбогонуңда. Кандай болгон чакта дагы мынакей пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям райымдуу жашоо алып келди дегенди туугандар биз мээбизге, жүрөгүбүзгө сиңирейли. Пайгамбарыбыздын ар бир кылганы, ар бир амалы Алланын райымдуулугун тартат экен. Адамдардын жүрөгүн жумшартат экен. Ортодо алхамдулилла жашоону нурлайт экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям райымдуу жашоо алып келди да. Кандай болот экен? Күчтүүлөр алсыздарга райымдуу болуп калат экен. Көпчүлүк азчылыкка райымдуу болуп калат экен. Улуулар кичүүлөргө райымдуу болуп калат экен. Эркектер аялдарга райымдуу болуп калат экен. Байлар кембагалдарга райымдуу болуп калат экен. Бадыша бийлер кулдарга райымдуу болуп калат экен. Качан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын алып келген райымдуу жашоосун тандасак, алып келген жашоо райымдуу жашоосун тандасак, пайгамбарыбыз соодада дагы, алды бердиде дагы бардыгында райымдуулуктун жолун көрсөткөн да. Ошон үчүн Куранда айтып атканы бил муъминина рауфур рахим дейт. Муслим шарифте келет. Абу Муса Аш'ари радıyallahu anhu'dan rivayet. Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yusammi lana nefsehu asma. Peygamberimiz bizge özünün bir top atlarını aytты deydi. Fakal ana Muhammed. Peygamberimiz aytты. Men Muhammedmін. Biz ötkönde aytıp bergenimiz bul Muhammed dep attı kim koydu degende. Enesi Amina. Tuş körgön ele. Esingizlerde var mı? Abdülmuttalib çoң atasına. Anan bir rivayatten elhamdülillah kim ne dep koydu ana? Muhammed dep koydu dep. Eko teң бар риваятı ештерсе эмес. Түшүндө да Muhammed dep койгону, кийин айтканы, андан кийин çoң атасы койгону Muhammed дегени, эмне үчүн дегени асмандагылар дагы, жердегилер дагы мактасын деп Muhammed деп өтө дайыма макталганды айтат. Жөнөктүбү бир Muhammed. Ва Ахмад пайгамбарыбыздын айтып атат. Мен Muhammedмын, мен Ахмадмын дейт. Ахмад пайгамбарыбыздын көп аттары бар. Ушул экөө белгилүү жана көп иштетилген. Кээ бир алымдар айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын Кур'андагы аты, Кур'ани Каримдеги аты көбүнчө Muhammed болсо, мурунку Таурат, Забур, Инжилде Ахмад деп келген дейт. Же болбосо мындай деп айтат, биросо Ахмад деген пайгамбарыбыздын Кур'ани Каримде дагы аты келет. Так, экинчиси пайгамбарыбыздын Muhammed деген аты жерде болсо, Ахмад деген асманда деп айтат. Кандай болгон чакта дагы айтат мынаке. Ал-Муқаффи, яни Хатамул Анбия. Пайгамбарыбыз айтат, мен бардык пайгамбарлардын мөрүмүн, акыркысымын дейт. Вал хашир, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Мына эртеге пайгамбарыбыз тирилгенде эң биринчи тирилет, бардык адамзат ага топтолот. Ва набий тауба, ва набий рахма. Мына пайгамбарыбыз өзүнүн атын айтат. Набий тауба, набий рахма. Райымдуу пайгамбар. Тобанын пайгамбары. Тоба алып келген бизге. Муслим шарифте келет. Абу Хурайра радıyallahu anhu'dan риваят. Кыйла я Расулаллах, уд'у алал мушрикин. Пайгамбарыбызга айтылган экен да, о Алланын элчиси, мына ушу мушриктер бизди тажатты. Куугунтукка алып, зордук, зомбулукка алып, зулумдукка салып, эмне гана кылбады.
ушуларга бир тескери дуа кылсаңыз деп пайгамбарыбыздан суранышкан, өтүнүш. Пайгамбарыбыз не деди? Фақал инни лам убас лаанан ва иннама буисту рахматан. Мен наалат кылып, бирөөнү каргап, тескери дуа кылып жиберилген эмесмин. Мен райымдуулук таркатыш үчүн жиберилгенмин дейт. Райымдуу болуп деп. Мынакей пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзү ар-рахматул мухтад, мындайча айтканда аллати ахдаха Аллаху таала лил алам ажма. Пайгамбарыбыз райымдуу белек болуп келген. Не болуп келген? Райымдуу белек. Мындайча айтканда Алла таала бүткүл ааламга пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам аркылуу райымдуулуктун белегин тартуулаган да. Табараниде, Байхақиде келет, Абу Хурайра радиаллаху анхудан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Иннама ана рахматун мухдатун" деген. Мен райымдуулук белекмин деген. Bir rivayette buistu rahmatan muhdatan. Men жиберилдим райымдуулук белек болуп дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бил муъминина рауфур рахим, момундарга өтө боорукер, райымдуу, момундардын башына түшкөн машаккат, жагымсыз иштер дүйнөдө жана ахиретте ушуну кетирүүчү. Жана аларга бардык жакшылык пайдаларды дүйнө ахиретте боло турган тартып келүүчү. Мынакей рауфур рахимдин мааниси дейт. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын боорукер жана райымдуу момундарга болгондон пайгамбарыбыз өтө көп дуа кылган. Ушул үммөтүн башынан я Алла жамандык кетсин. Дүйнөдө дагы, ахиретте дагы. Алла субханаху ва таала пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аркылуу үммөткө жакшылыктарды берди, дүйнө ахиретте чоң сый көрсөтүп. Абдулла ибн Амр ибн ас радиаллаху анхума риваят келтирет. Айтат: Тала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Пайгамбарыбыз Кур'ан-ы Каримде мына аятын окуду дейт да. Робби иннахунна адлална касиран минан нас. О Роббум. Котормосу мындай да. Иннахунна бул бут сөлөкөттөр бар го, бул шайтандар. Булар көптөгөн адамдарды адаштырып койду. Фаман табиани фа иннаху минни. Ким менин артыман эрчи турган болсо, ал менин тобуман болуп эсептелет. Ваман асани фа иннака гофур рахим. Ким мага тоң моюндук кылып, менин жолума түшпөсө, анда сен райымдуусун, кечиримдүүсүн дейт. Кара. Аларды жок кылып бир берген жок. Мен артыма түшө турган болсо, о, анда мыкты. Болбосо кандай? Артыма түшпөй койсом не болду? Мага баш ийбей койсом не болду? Я Алла, сен райымдуусун, кечиримдүүсүн дейт, карачы. Дагы бир аятты окуду. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Эгерде я Алла, сен буларды азаптай турган болсоң, булар сенин кулдарың. Сен акың бар. Кааласаң азаптап, кааласаң азаптабай койгонго. Эгерде сен азаптасаң, бул сенин бенделериң. Эгерде сен буларды кечирип койсоң, албетте сен үстөмдүүсүн, данышмансың дейт. Ушуну окуп туруп пайгамбарыбыз орафа ядей эки колун көтөрдү дейт. Ва кал Аллахумма уммати ва уммати деп ва бака саллаллаху алейхи ва саллям. Пайгамбарыбыз я Алла, үммөтүм, үммөтүм деп ыйла берди дейт. Биз пайгамбардын жүрөгүндө ушундай үммөткө боорукер, райымдуулук болот экен. Өзгөчө биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын жүрөгүндө. Бардык пайгамбарлардын жүрөгүндөгү райымдуулук, боорукерликти топтосоң, андан көбүрөөк экен. Şunun için manda qarab tur ona. Faqala azza ve cel ve qala Allah azza ve cel. Allah Taala aytdı. Ya Cebrail dedi. Peygamberimiz şu ayatlarda okup, kolun götürüp, ilap dua kılganda ümmötüm ümmötüm deyip Allah Taala Cebrail perişteni ey Cebrail. Beri gel. İdhab ila Muhammed. Muhammed'ga barç. Ve rabbuka alam. Rabbun Allah Subhanahu ve Taala bilüçü. Bilip tursa dağı Cebrail perişteni jiberiп atat. Emne üçün? Bilsin Muhammed Aleyhisselam darajası kança eken Allah'ın aldığında. Fas'alhu ma yubkihi. Barıp sorağın. Emne nerse ilatı atat. Cebrail perişteni çakırıp jiberip atat. Barıp sorağın Muhammed'dan emne nerse anı ilatı atat. Ümmötüm ümmötüm de öyle ilatı atat deyil. Fa'atahu Cibril fasa'alahu fa'akhbarahu bima qal ve huve a'lam. Cebrail perişte geldi, soradı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kavarın verdi.
Faqala Allah Taala, Allah Taala айтты. Демек бұл жерде Жабраил періште келіп, Алла Субхана ва Таала хабар берді, ушундай деп. Алла Таала қайра Жабраил періштені идхаб иля Мухаммад фақуллаху, бардағы Мұхаммадқа айтқын деді. Не деп? Инна санурдика фи умматик валя насук, раваху Муслим. Біз жақын арада, ей Мұхаммад, сені біз үмметің туралы разы қылабыз, сені жаман қылбайбыз деді болды. Қара, үмметің туралы. Ал өзінің бейіші, өзінің ахиреті ойынша қам жеген жоқ. Сіз біз үшін, бүткіл үммет үшін, ушылар ахиреті қандай болады екен, мақшары қандай болады екен, піл сұроты қандай болады екен, есеп кітебі қандай болады екен, таразасы қандай болады екен. Бұлар ертеге Алланың алдына тұрғанда қандай авалда болады екен, түбөлүтү бейіш дозоқтың чечими қандай болады екен деп, ушу үмметім деп илап ататына. Алла Субхана ва Таала не дейді? Жақын арада, ей Мұхаммад, сені біз разы қылабыз үмметің туралы дейді. Сені жаман авалға таштабайбыз. Муслим шарифтің риwayatында. Табараниде, Баззарда келет, би иснадин хасан ан амирил муъминин Али радиаллаху анху. Хазрет Али радиаллаху анху да риwayat бар екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ашфау ли уммати хатта юнадияни Рабби табарака ва таала фаяқул ақад радита я Мұхаммад." Пайғамбар айтады: "Мен үмметіме шапаат қылам" дейді. Шапаат қылып, үмметіне шапаат қылып, Алла Субхана ва Таала мені шақырады дейді. Шақырып оны айтады екен: "Ей Мұхаммад, разы болдың ба ме?" дейді. Қара, разы болдың ба дейді. Үшінші шапаат қылған. Шапаат түсінесіздер да. Шапаат ортомшылық, заступничество. Ертеге Субханалла, Алланың изini, Алланың рұқсаты менен ең көп шапаатын пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалам болады да. Үмметін, күнөкөр үмметін, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан: "Шафаати менің шапаатым" дейді. Кимдер кетсе, чоң күнөө кылган үммөттөрүмө дейді. Ли ахлил кабаир мин уммати. Аллаху акбар. Кичинекей күнөөлөргө болсо кандай? Чоң күнөөкөрлөрдү пайгамбарыбыз шапаат кылат экен. Ортого түшүпчү, азыр деле мындай шапаатты айтайын. Бир нерсе болуп кетсе, сразу эле байкеңге чаласың го. Досуңа чаласың, таанышыңа чаласың, кудаңа чаласың, кошунаңа чаласың, классташ, курсташ. Да бирөө, бир кичине болуп бир нерсе, ортомчул издеп, эртеге кыямат күнү мындан страшный ортомчул керек болот да. Ошонун баардыгын ар кимди көтөрбөйт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын шапааты кандай башка бул. Мынандай дейт экен: "Фа акулу ай Рабби радиту." Алла Таала чакырып, "Ей Мухаммад, разы болдуңбу?" дегенде, пайгамбарыбыз айтат экен: "Ооба, разы болдум, Раббым" деп Алла Таала айтат экен. Мынакей, "Фа хуа набийюр рахма." Бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям райымдуу пайгамбар. Тирмизи шарифте, Ибн Маджада келет, Осман ибн Хунайф радиаллаху анхудан риwayat: "Bir kişi anna rajulan dariran atan Nabi sallallahu aleyhi ve sellem faqal: "Ud'u Allah ay yuafiyani." Bir kişi gelip turdu Peygamberimizge. Göz aziz ekan. Gözü görüp ekan. Gelip, "O Allah'ın elçisi, bana dua. Allah Taala'ga dua kılbaysızbı, Allah Taala bana şifa versin" dedi de. Gözümü sakaytıp versin dedi. Peygamberimiz aytdı: "İn şi'te da'awtu laka ve in şi'te sabarta fa huwa khayrun laka." Kalasan meni dua kılıp bereyim, kalasan sabır kılsan senin için jakşı dedi. Al aytdı: "Fad'uhu." Dua kılыңыз dedi. Fa amarahu an yatawadda fa yuhsina wudu'ahu ve yad'u bi hadha du'a. Peygamberimiz ağa mындай dedi, buyruk berdi. Darat algın, çıraylı jakşınakay darat algın, толук darat algın, jana uşu dua menen dua kılgın dedi. Allahumma inni es'aluka ve ateveccehu ileyke bi nebiyyike Muhammed nebiyyir rahma sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Muhammed, inni teveccehtu bika ila Rabbi fi haceti hadihi lituqda li Allahumma feşeffihhu fiyye. Littaqdiyat. Ya Allah, men senen surayman. Jana sana senin paygambarın, kanday paygambar? Nebiyyur rahma, rayımdуу paygambarыңды ortaga alıp жүздөнөмүn ya Allah. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, elbette men sen arkulu Allah Taala'ga жүздөнөм. Жөнүндө мындай айтып атканда, şu kajetimde, ошон үчүн sen kajetimi бүтүрүп, Allahumma feşeffihhu li, ya Allah, paygambarыбыздын шафаатын мен акымда кабыл кылып, мага шифа бергин деген дуаны кылып атат да.
Мына бул жерде тавассул деген маселе бар. Тавассул деген маселе мындай: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды ортого салып. Түшүнүктүбү? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын даражасын, акысын, Алла Тааланын алдындагы макамы, улуулугу биз өзү амалды ортого салып дуа кылсаңыз болот. Алла Тааланын сыпаттарын Кур'ани Каримди ортого салып дуа кылса болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдычы бул дагы болот бизде. Бул жерде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам тилүүгөсүндө ушундай деди. Насаидин риwayatында айтат: "Фараджа ва кад кашафаллаху таала ан басарихи." Бул намаз окуп туруп дуа кылды эле. Алла субханаху ва таала тиги адам кайтып келди, көзү кайтарылган экен дейт ошочу. Көзү көрүп калган экен. Көзүн Алла субханаху ва таала кайтарып берипти. Кашафаллаху таала ан басари. Алла субханаху ва таала анын көзүндөгү парданы алып ачып коюп, анакей шифасын берди. Насаи шарифте айтат: "Фатавадда сумма салла ракаатайн." Пайгамбарыбыз айткан экен: "Фатавадда сумма салли ракаатайн." Сен тарат ал, андан кийин 2 рекат оку. Сумма кул, андан кийин айткын. Мына азыркы дуаны. Аллахума деп айтып аткан дуаны дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Набийур рахма, райымдуу пайгамбар. Муслим шарифте келет, Саубан разияллаху анхудан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Инналлаха завалиял ард." Алла Таала мага жердин бардыгын топтоп бириктирип койду мага дейт. Жамааха ли ва даммаха илайя. Фараайту машарикаха ва магарибаха. Батышындагы, чыгышындагы бардыгын көрдүм дейт. Ва инна мулка уммати саяблугу ма зуя ли минха. Жана мен үммөтүмдүн мүлкү жакын арада мага берилген нерсенин бардыгына жетет. Жана мага берилди. Актагы, кызылдагы Робумдан үммөтүмө сурадым. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бизге дуа кылган экен да. Баарыбызга. Не деп? Я Алла, мен үммөтүм башына ушундай жакырчылык, каатчылык келип бардыгы жок болуп кетпесинчи деп дуа кылган экен. Алла Таала буну кабыл кылган. Экинчи дуасы кандай эле? Я Алла, мен үммөтүмө сырттан бир душман келип бардыгын кырып, кордоп жок кылып жүрбесин дегенде, бул да дуа кабыл кылган. Үчүнчүсү, мен үммөтүмдүн ортосунда, үммөтүм арасында бири-бири менен урушпаса, бул кабыл болгон эмес. Ошон үчүн иншалла талаш тартыш мусулмандардын ортосунда bunday болуп калышлыгы, бул да Алла Тааланын бир сыноосу, бирок бул дуа кабыл болгон эмес. Бул жерде ошо экөөнү айтып атат. Демек пайгамбарыбыз ва инни саалту рабби дейт, ли уммати мен үммөтүмө ошо Роббумдан сурадым дейт да, ан ла юхликахум би санатин аматин дегени ошол яни кахтын амин яумул кул, ушундай бир каатчылык бардыгын каптаган, бардыгын жок кылган. Жана вала юсаллит алейхим адуван мин сива анфусихим, ушуларды алар душман келип башка ушу бардыгын жок кыла тургандай болбосун деп экөөнүн дуасын кабыл кылган да. Эми ушул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды Алла Таала райымдуу, боорукер кылып, момундарга чоң сый көрсөттү. Чоң сый көрсөттү. Пайгамбарыбыз өзү айткан: "Ана акрамул аввалин вал ахирин алаллахи таала ва ла фахра." Алгачкы кийинкилердин баарынын эң сыйлуусу мен Аллахтын алдында. Бул менсип айтып аткан жерим жок дейт. Ушул сыйдан улам Алла субханаху ва таала пайгамбарыбыздын үммөтүн эртеге кыямат күнү Алла Таала шерменде кылбайт экен да. Уят кылбайт экен, караңыз. Бул Кур'ани Каримде Алла Таала өзү жарыя кылган, айткан: "Я айюхалладина аману", эй иман келтиргендер, "Тубу иналлахи таубатан насуха", Алла Таалага чын тооба келтиргиле. Жүрөктөн тооба келтиргиле. Аса роббукум аюкаффира анкум, Робуңар силердин сайyiатикум күнөөңөрдү кечирүүсү мүмкүн. Ва юдхилакум жаннатин тажри мин тахтиха анхар, жана силерди ушундай бактарга киргизет. Алардын түбүнө дарыялар агып турган. Яума ла юхзиллаху ан-набiyya валладина аману мааху. Ушундай күнү Алла Таала пайгамбары Мухаммад алейхиссаламды дагы кордобойт, шерменде кылбайт, уят кылбайт, абийирин төкпөйт. Жана пайгамбар менен иман келтиргендерди дагы. Алар ким? Мухаммад алейхиссаламдын үммөтү да. Пайгамбарыбыздын урматынан Мухаммад алейхиссаламдын үммөтү кыямат күнү шермендечиликтен, абийири төгүлгөндөн сакталып атат тугандар. Кур'анда Алла Таала муну айтып атат: "Нурухум яс'a байна айдихим ва би айманихим." Алардын
иманын нуру, амалдарын нуру өздерінің алдында, оң жағында, ушундай бір маша Алла басып, яса деп қояды, ушуны жүрөт экен да алдында коштоп. Якулуна Роббана атмим лана нурана вагфир лана. Ошо момундар бардык айтат экен Мухаммад алейхиссаламдын үммөтү. О Роббубуз, биздин нурубузду толуктагын, күнөөлөрүбүздү кечиргин. Иннека ала кулли шейин кадир. Албетте сен ар бир нерсеге кудуреттүүсүн дейт. Ар бир нерсеге кудуреттүүсүн. Hazret Huzayfa ibn Yaman radıyallahu anhu aytat. Sajada Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yevman felem yerfa. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir günü sajda kıltır da başını götürmeye koyuptur. Sajda kılır oturuyordur da. Sajdadan başını götürmeye koyuptur. Hatta zananna annahu nafsuhu qad qubizat fiha. Biz oylap kaldık. Canı çıkıp ketken okşaydı. Ölüp kaldık okşaydı oyladık deydi. Kıymıldап эле сажда кылган, саждага кеткен бойдон башын көтөрбөй койду. Анан эле бир аздан кийин фаламма рафаа пайгамбарыбыз башын көтөрдү да кала айтты. Инна робби исташарани ай хайярани. Мен Роббим мага ыктыяр берди фи уммати мада яфалу бихим. Мындайча айтканда кеңешке салып мага ыктыяр берди dedi. Эмне кылат Алла субханаху ва таала үммөтүмө такриман лаху. Алла таала Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine sый көрсөтүү қатарында эмне кыларын Алла Subhanahu wa Taala бул жерде айтып атат да. Анан ли умматихи ли аннахум уммату саллаллаху алейхи ва саллям. Айтыптыр Алла Таала факулду. Кандай кылайын, эмне кылайын дегенде пайгамбарыбыз жооп бериптир. Ма ши'та я Рабб хум халқук ва ибадук. О Роббим, эмне кааласаң кылсаң. Бул сен бенделериң, senin mahlukun deyip cevap veriptir. Keyin Peygamberimiz aytат, ekинчи жолу, соң үчүнчү жолу. Мен ушул эле жоопты айта бердим дейт. Ошондо Алла субханаху ва таала мага айтты: "Инни лан ухзияка фи умматик." Биринчиден мен эч качан сени шерменде кылбаймын үммөтүң туурасында. Ва башарин мага кушкабар берди. Анна аввала ма ядхулул жанна ма'ия мин уммати 70,000 ма кулли 70,000 лейса алейхим хисаб. Мынандай деп кушкабар берди. Men menen beyişke en algaçkı kire turgan ümmetimden 70.000 ümmet kiret dedi. Oşonun her biri mini menen dağı 70.000'den uşlarga вообще esep bolboyt dedi. Muna paşa paygambarыбызга kuşkabar berip atkany. Ne деп атат? Men menen çoğu beyişke kire turganlar algaçkısı 70.000. Her bir minge dağı kançadan 70.000'den. 70.000'di 70.000'ge koyutsanız aşında çıkat da. Мынакей, ушулардын бардыгы лейсе алейхим хисаб, эсеп китеби жок болар. Атак бейишке билесиз да бардыгы эсеп китеби менен кирет да. Бирок буларды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын урматын көрүңүз. Үммөтүнө Алла субханаху ва таала ушундай сый көрсөтөт экен. Кийин мага бирөө элчини жиберет дейт. Сум арсала илейя. Анан кийин эмне дейт экен? Уду тужаб васал туата. Дуа кыл, кабыл болот. Сурагын берилет дейт экен да. Wa atani an ghafara li ma taqaddama min dami wa ma ta'akhkhar. Жараткан Алла Таала мага ушундай сый урмат, мурунку кийинки бардык күнөөлөрдүн кечирилүүсүн берет. Wa ana amshi hayyan sahihan. Бул убаданы Алла Таала эртеге ахиретте эмес, мен тирүү басып жүргөн, ден соолугум соо кезинде жүргөн убакта Алла Таала убада берип атат. Wa sharaha sadri, жүрөгүмдү, көкүрөгүмдү Алла Таала ачып атат. Wa innahu atani alla tukhzi ummati wa la tughlab. Кара, мен Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мага берди. Эмне деген ушундай убаданы берип атат? Үммөтүмдө мени Алла субханаху ва таала шерменде кылбайт, уят кылбайт. Үммөтүмдү да Алла субханаху ва таала шерменде кылбайт, уят кылбайт. Жана маглуб, жеңиле турган кылбайт. Жана мага Каусар берди бейиштен, ал менин ушу көлчөгүмдө агып турат дейт. Мага берди күч кубат, жардамды, сүрдү. Ал сүр менин алдымда бир ай алдыңкы сапарда жүрүп турат дейт. Жана Алла субханаху ва таала мага эмнени берди дейт? Анни аввалул анбия духулан жанна, пайгамбарлардан эң биринчи бейишке кирүүсүн берди. Ва тайяба ли уммати ганима, менин үммөтүмө олжонун малын адал кылды. Ва ахалла касира мимма шаддада ала ман каблана, бизде мурдагы үммөттөргө шарияттагы өкүмдөр катуу болчу. Ошолордун бардыгын Алла Таалам алып салып жеңил кылып берди. Валам яжал алейна фи дини мин харач. Биздин динибизде эч кандай машаккаттуу нерсе калтырган жок. Фалам ажид ли шукран илля хази сажда. Ошондуктан шүгүр кылууга ушу саждадан башка эч нерсе кылган жокмун дейт.
Сәждада болмады өлі. Ушынша айтады, қана мәжіп деші. Мен шүкір қылуды өзім, шүні ғана қапырмын, сәждан. İmam Ahmad keltirgan hadisda Ka'b ibn Malik radhiyallohu anhu Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday dedi: "Yuhsharun nas yawmal qiyamah fa akunu ana wa ummati 'ala al-dam fa yaksuni rabbi hullatan khadra thumma yu'danu li fa aqulu ma sha'a Allah an aqul fa zalika al-maqam mahmud." Qarаңыз, азыркы сабак не боюнча кетип атат биздеги? Muhammad aleyhisselam'ın ümmetinin darajасы. Бұл үммет жөнөкөй үммет емес. Бұл хайырлы, мындайча айтканда жакшы, орто, мыкты. Бұл үмметтин кыямат күнү күбөсү өтө турган үммет. Бұл үммет пайгамбарыбыздын орун басары болуп, кыямат күнгө чейин адамдын бардыгын Аллага чакыра турган үммет. Жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтара турган үммет. Бұл үммет жөнөкөй үммет емес тугандар. Эң биринчи бейишке кире турган үммет. Biz oşonday ümmetten bolup kalganыбызга Allah'a çeksiz şükürler. Elhamdülillah. Muna şu hadisni uğup alыңыз. Hadis ne деп атат бұл? Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem айтат, кыямат күнү адамдар бардыгы тирилгенде, мен жана үмметим ушундай дөңсөдө болобуз дейт да. Бийиктеч, Алла субханан ким не кылат дейт? Мен Роббум мага жашыл кийим кийгизет дейт. Жашыл кийим. Так. Андан кийин мага уруксат берилет, мен айтамын. Айта турган нерсени дейт. Бул башка хадистерде келген. Алла субханаху ва таала мага ушундай илимди ачат, илимдин казыналарын ачат. Аллага ушундай мен мактоолорду, саналарды, алкыштарды айтамын, ага чейин мындай айтылган эмес дейт да. Мындай илим ачылган эмес. Пайгамбарыбыз Алла таала кандай сана, кандай алкыш айткан бу дүйнөдө, Аллаху акбар. Бирок ал кыямат күнү Алла таала дагы башка илимдин казынасын ачат экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошого чейин мактабаган сөздөр менен мактайт экен да Алла тааланчы. Мактайт экен. Ошол айтат заликал мақам ал махмуд. Ошол мартаба мақам ал махмуд деген мартаба дейт. Буну Сахih Бухари, Сахih Муслимде шафаат, хадис шафаат, хадисе шафаат хадисинде келет. Ошондо фаяфтаху Аллаху алейя мин махамидихи ва хусни сана алейх ма лам яфтаху ала ахад қабли. Менден мурда бирөөгө дагы андай илимди ачкан эмес. Алла таалага мактоо, сана, алкыш айтуу илиминди. Кандай болгон чакта дагы кийинки риваятта мындай дейт. Ибн Жарирде Жабир разияллаху анхудан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен жана үммөтүм кыямат күнү бийик жайда болобуз, мушрифина алал халайык, махлуктардын бардыгына көз салып турабыз" дейт. Ал дегени бардык пайгамбарлардын үммөтүн көрүп турат экен да. Адам алейхиссаламдын үммөтү, Нух алейхиссаламдын үммөтү, Шис алейхиссалам, Идрис алейхиссалам, Нух алейхиссалам, Ибрахим алейхиссалам, İsa aleyhisselam, Musa aleyhisselam, Yakub aleyhisselam, Ayyub aleyhisselam, İshak aleyhisselam, bardык пайгамбарлардын үммөтүн Muhammed aleyhisselam айтат, мен жана үммөтүм ушундай бийик жерге чыгып туруп барын көрүп турабыз дейт, карап турабыз дейт. Панорама экен да. Үстүнөн карап турган. Карап турабыз дейт. Не дейт анан? Ма мин нас ахад илля вадда аннаху минна. Бир дагы адам болбойт ушул тилебеген, ушул Muhammed aleyhisselamдын үммөтүнөн болуп калыпмын депчи. Бардыгы ушуну тилейт экен да. Вама мин набийин каддабаху каумуху илля ва нахну нашхад аннаху баллага рисалата рабби. Бир дагы пайгамбар болбойт, анын коому аны жалганга чыгарып алган. Бирок биз күбөлүк беребиз. Пайгамбарлар өз робусунун өкүмүн, рисалатын, аманатын жеткирген деп. Буну жакшы угуп алыңыз. Кур'ан-ы Каримде Аллах субханаху ва таала мындай дейт: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Bakara suresi. Biz sizlerdi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den ümmetin, ortaço ümmet, adilettүү, тең салмактуу, аша чаппаган, аркада калып калбаган, ушундай хайыр, жакшылуу, эң жакшы, эң мыкты үммет кылдык дейт да. Силер эртеге кыямат күнү адамдарга күбөлүккө өтөсүңөр дейт. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам силерге күбөлүккө өтөт дейт. Бунун мааниси мындай. Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын урматынан Алла таала Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүнө сиздерге, биздерге ушунчалык улуу мартаба берди. Эртеге кыямат күнү
Biz Алла Тааланын алдында бардык адамзатка күбөлүк өтөбүз. Ошо Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүнүн күбөсү кабыл болот. Бул маани кандай? Эртеге Алла субхана ва таала бирден пайгамбар чакырат экен дагы. Айтат экен. Мисалы Нух алейхиссалам, азыр риваятта келет. Нух алейхиссалам чакырат экен дагы, сен biz сага берген аманатты, рисалатты, пайгамбарчылыкты, өкүмдөрдү үммөтүңө жеткирдиңби? Элиңе жеткирдиңби дегенде пайгамбар айтат экен. Ооба, мен жеткирдим бардыгын дейт. Анан адамдардан сурайт экен үммөттөн. Мына Нух алейхиссалам жеткирди беретсе, жок дейт экен да алар. Түшүндүңүзбү? Жалганга чыгарат экен да, жеткирген. Жеткирген. Бирок алар айтат экен да, себеп дозокту көрүп турат. Бу тамаша күнөө эмес ал. Жок жеткирген эмес, вообще жеткирген эмес. Ошондо Алла субхана ва таала Нух алейхиссаламдан сурайт экен, күбөң барбы жеткиргенге? Десе Нух пайгамбар айтат экен, ооба бар, ким? Мухаммад алейхиссаламдын үммөтү дейт экен. Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүн чакырат экен, бергеле. Нух пайгамбар жеткиргенби десе, жеткирген дейт экен да булар. Кудум ушундай Ибрахим пайгамбар, Муса пайгамбар, Иса пайгамбар, бардык пайгамбарлар ушундай болот экен. Бардык пайгамбарлардын коому пайгамбарларын жалганга чыгарат экен да. Жеткирген эмес, жалган айтып атат депчи. Пайгамбарлар жеткиргенбиз деп атат. Алар жеткирген эмессиңер деп атат. Ошондо Алла субхана ва таала пайгамбарлардан сурайт экен, күбөлөрүңөр барбы дегенде, бар. Ким? Мухаммад алейхиссаламдын үммөтү дейт экен да. Мухаммад алейхиссаламдын үммөтү келип туруп күбөлүк берет экен. Пайгамбарларга биз күбөлүк беребиз. Булар Алла Тааланын пайгамбарчылыгын, өкүмдөрүн бардыгын жеткирген депчи. Анан баягы үммөттөр айтат экен, Мухаммад пайгамбардын үммөтүбү. Силер каяктан күбөлүк берип атасыңар? Силер жок эмес белеңер биз барда дейт экен да. Чудасызбы? Силер бар белеңер. Муса пайгамбардын ордунда бар белеңиз. Биз кече Николайдын ордунда эле жок элек кой. Кече Ленин учурунда эле жок элек кой мисалы. Бар белең. 100 жыл мурда эле жок элек, сен каяктагы 3000 жылдан мурдагын айтып атасың. 5000 жыл мурдага күбөлүк берип атасыңар го. Түшүндүктүбү? Ушундай деп айтат экен да аларчы. Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын үммөтү мындай дейт экен анан. Карагыла дейт экен. Бизге Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам келди. Алланын китебин алып келди. Алла субханаху ва тааланын аманатын, рисалатын, пайгамбарчылыгын, өкүмдөрүн алып келди. Ошол жерде жеткирди деп айтып атат. Биз ушуга ыйман келтирдик деп тастыктап деп, ошон үчүн жеткирдик деди. Аллаху акбар. Ооздар жабылып калат экен да. Ошондо анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды Алла субханаху ва таала алып келет. Пайгамбарыбыз өзүнүн үммөтүнө күбөлүк өтөт экен. Я Алла, мен үммөтүмө күбөлүк өтөм. Үммөтүм бардык пайгамбарларга күбөлүк өтөт атко, ушул чын деп күбөлүк өтөт экен да. Мынакей. Ушундай мартаба, улуу, шараф, мансап, мындайча айтканда, мындай керемет туган Алла субхана ва таала Мухаммад алейхиссаламдын берекесинен бергенде бизге сыйдычы. Түшүнүктүбү? Күбөлүк өтөт. Эми ушул жерде кичине азыр арабчасын окуп, которуп берип коеюн сиздерге. Эмне деп атат мынакей. Ибн Жариде Жабир разияллаху анхудан риваят келип, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен жана үммөтүм кыямат күнү ушундай бир дөңсөдө болобуз, макана муртафи" деп коет. Ушул жерде болобуз, мушрифина алал халаиq, махлуктардын үстүнөн карап турган. Так, ма мин нас ахад илля вадда аннаху минна. Бирөө дагы адам болбойт дейт бизден, ушу үмүт кылбаган, мындайча жакшы көрбөгөн ушу менден бизден болсок экен депчи. Буну айтып берди га. Имам Ахмад, Насаи, Байхақи ушулардын бардыгынын риваятында келет. Абу Саид Худри радиллаху анхудан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Яджин наби яуман қияма ва маху раджул." Кыямат күнү бир пайгамбар келет, бир эле үммөтү менен келет. Бир пайгамбар келет, эки кишиси менен келет. Бирөөсү андан көбүрөөгү менен келет. Ошондо фаюқалу лахум, аларга пайгамбарларга айтылат экен: "Линнабийин хал баллактум?" Силер жеткирдиңерби дейт экен да. Алланын өкүмдөрүн, аманатын, Алла Тааланын элчилигин, милдетин ушу жеткирдиңерби үммөтүңөргө? Элге жеткирдиңерби дегенде фаяқулуна наам. Алар айтат экен, жеткирдик дейт. Фаюда каумухум, ошондо коомун чакырат экен. Фаюқалу лахум хал баллагукум? Силерге жеткирди беле мына пайгамбар дегенде фаяқулуна ла, жеткирген эмес дейт экен да алар. Ана фаюқалу линнабийин, ошондо пайгамбарларга айтылат экен: "Ма яшхат лакум аннакум баллактум?" Ким силерге күбөлүк берет силер жеткиргениңерге? Күбөлүгөр барбы дегенде фаяқунун, алар айтат экен:
ummatu Muhammadin sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed aleyhisselamın ümmeti bizge göğe olat deydi ekan. Fatud'a ummatu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem feyeşhedûne ennehum yani el-enbiya kad ballagu. Muhammed aleyhisselam ümmetini aldıratken bular gelet dağı alar güvölük berediken paygambarlar jetkirgen dep. Fayuqalu oşonda aytılınatken ve ma ilmukum annahum kad ballagu. Senin qanday ilmiңер бар алар жеткиргендигин десе fayaquluna aytışat eken jaa nabiyyuna bi kitabi rabbina ve akhbarana annahum kad ballagu fasaddaqnahu. Bizge paygambar Muhammed aleyhisselam geldi. Robumuzdan kitap alıp geldi. Jana bizge habar berdi. Paygambarlar jetkirgen dep Kur'anda biz аны tasdiqtadık depti. Fayuqalu sadaqtum. Oşonda Allah'a aytılınat eken Muhammed aleyhisselam ümmetine sizler çın ayttыңар deytken fadalika qawluhu taala. Uşul Allah Taala'nın Kur'an-ı Keriminde mınake Bakara suresinde gelip atkan ve kadalika ja'alnakum ummatan vasata litakunu şuhada'a alen nas ve yakuna rasulu aleykum şahida. Sizlerde mınake biz kudumuşunda ile en orta mıhtı ümmet kılıp koyduk. Adamlarga güve bolуңар üçün jana paygambar Muhammed aleyhisselam sizlerge güve bolуsu üçün deyt mına. Bukhari'de gelet, Ashab-ı Sunan'da gelet, İmam Ahmad'da gelet, Abu Said Hudri radıyallahu anh aytkan, Nuh paygambarı çakırılat, ağa aytılınat, az men sizlerge aytıp bergen, uşul ayağına çeyin. Bul Bukhari'de Ashab-ı Sunan bardığında gelet. Emi, ummatan vasata, vasata degen sözdü manisi ne? Bul adil, orta, hayır, adilettü degen manide tuğanlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem manisi munday, huva yuzakki ummatahu. Peygamber özünün ümmetini aruladı. Tazaladı. Kanday tazaladı? Şirkten, kufurdan, munafık ekicüzdülükten, tekeverlikten, hasat, göre alvastıktan, hek, cek görü, açgözlükten, dünya, mansap suyudan, riyakörlük, koca görsünden, uşlarının bardığından Peygamber Muhammed aleyhisselam ümmetini tazaladı. Oşul ümmeti ummatan vasata da koyatdı. Onday kasiyetli ümmet. Alarda adiletli, jakşı, bekem kıldı bardığın. Ve yuzakkihim ve yuaddilukum deyt. Ve yakun Resulullah. Bu ulu mansap tuğandar. Ulu martaba. Jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala barımızda özünün ayköldülügü menen mına uşu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemga özgöçö berilgen makam Allah subhanahu wa ta'ala barımızga oşoğa layıktуу kılsın amin. Tuğandar şu jaratkan Allah ta'ala bizge көптөгөн улуу мансаптындай мартабаларды берип атат. Бул деген караңыз бардык махлук, бардык үммөттүн үстүнөн карап тура турган. Эми риваяттарда иншалла көптөгөн эме бар. Кыскасы айтканда эртеге кыямат күнү адамзаттын бардыгы 120 сапта болот экен. Канча сапта болот экен? 120 сап. Адам атадан тартып кыямат күнгө чейин азыр 8 миллиард, буга окшогон миллиард толтура өтүп кеткен. Daha kança milyard kelet onu Allah bilet. Oşonun bari birigip Adam aleyhisselam adam baştaldı akırk insan. Bardığı birip kança sapka tizletken? 120 sapka tizletken. 80 savu Muhammed aleyhisselamın ümmeti olup da. Kalgan 40 savu bardık paygambarlardan ümmeti olup. Bardık paygambarlardan ümmeti olup. Cönök emez. Men sizlere şunu aytıp koyayım da ki. Ravahu al-İmam Ahmad. An İbni Burayda an abihi. İmam Ahmad, Musnad-i Ahmad'da rahmetullahi aleyh zikir kılgan İbni Burayda'dan al atasından rivayet kılat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan Ahlul cenne 20 ve 100 saf. Hadihil umma min zalik 80 saffan deydi. İbni Kasir rahmetullahi aleyh bunu da alıp gelgen. Mınake. Bardığı beyişlikler, beyişlikке gire turganlar 120 sap bolot. Oşonun 80'i Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti olot degen. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti olot degen. Ve ahlul cenne 20 ve 100 saf ve kulli saf la ya'lem adadu. La yu'lem adadu. 120 sap her bir saptın sanı belgisiz değil. Kança olot eken o sanı belgisiz al. Sanı belgisiz. Sanı belgisiz. Mınake demek tuğandar bu Muhammed aleyhisselam'ın ümmetine uşunçalık çoğun jakşılık berilgen sebebi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem jakşılığından dedik. Peygamber Allah Teala Kur'an'da ayette kuntum hayra ummatin uhricet linnas ta'muruna bil ma'ruf ve tenhavuna lil munkar ve tu'minuna billah. Ey Muhammed aleyhisselam'ın ümmeti, sizler en mıktı, en jakşı ümmet bolduңар. Sizler jakşılıkka çakırasыңар,
жамандыктан кайтарасыңар. Жана өзүңөр да унутуп калбай, иманыңар да, жакшылыкта өсүүдө, жамандыкты таштоодо силер дагы алхамдулилля өзүңөрдү унутпай иман келтиресиңер. Буну Алла Таала мындай Кур'ан-ы Каримде бизди мактаган. Хаким ибн Муавия разияллаху анху айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Антум туаффауна", яни мындайча айтканда татиммуна саб'ина умматан ва антум хайруха. Силер толуктайсыңар 70 үммөттү, силер эң жакшысыңар, Алла Таалага эң сыйлуусуңар деп айткан да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисте айткан: "Утиту ма лам ю'та ахад минал анбия". Мага бир да пайгамбарга берилбеген нерсе берилди. Ошондо сахабалар айтыптыр: "Я Расулалла, ма хуа?" Эмне берилди? Ал эмне эле десе, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Нусирту бир-ру'б". Мага жардам берилди. Не деп коет эле мындай ру'б деп койгонучу сүр менен. Пайгамбардын сүрү, бир айлык сапардан алдын жетет эле го. Сүрү. Ва утиту мафатихал ард, жердин ачкычтары, казыналары берилди. Ва суммиту Ахмад, атым Ахмад деп аталды саллаллаху алейхи ва саллям. Ва жу'ила тураб лият ат-тахура, жана мен үчүн топуракты тазалык кылып берилди. Таяммум бар го. Болбосо суу өз адамды тазалайт эле. Мурункуларга топурак андай таяммумдун ордунда өкүмүндө өткөн эмес да. Дарат жок болгондо мына. Андан кийин ва жу'илат уммати хайрал умам, мен үммөтүмдү эң мыкты үммөт кылды дейт. Бул дагы Ибн Касирде Ахраджаху Тирмизи, имам Тирмизи алып келген риваяты Хазрат Али разияллаху анхудан. Хазрат Али разияллаху анхудан. Ошон үчүн тугандар, мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын аманатын жеткирейли. Ошого жараша эртеге пайгамбарыбыздын жанынан жай алабыз. Ким пайгамбарыбыздын канчалык сүннөтүн, канчалык хадисин, аманатын элге жеткирсек, ошого жараша макам берилет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү дуа берген. Дуа берген. Ушу дуаны мен сиздерге окуп берип коеюн. Абу Дауд шарифте келет, Тирмизиде, Ибн Хиббанда келет, Ибн Масуд разияллаху анхудан риваят, пайгамбарыбыз айткан: "Наддараллаху имраан". Алла гүлдөтсүн деген да. Не деген? Гүлдөтсүн деген. Наддараллаху имраан. Сами'a минна шай'ан. Бизден ушу бир сөздү укса, фабаллагаху кама сами'аху. Кандай укса, ошондой жеткирсе, мына ушул адамды Алла Таала гүлдөтсүн деген. Bir rivayette Allah Teala rayımını alsın degen. Naddarala imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Kim uşul menin bir sözümdü uğup eske tutup jattap kanday uqsa oşonda жеткирилсе, Allah Teala anı güldötsün degen. Anı baktılуу kılsın degen. Anı kursant kılsın degen. Anı jaşıldandırsın degen manisi uşul. Şoň üçin inşallah tugandar biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din bul amanatın birinci üydögüler menен bölüşöylü. Kanday dediңиздер? Үйгө айтып барсак болобу, болбойбу? Я. Иштеке болбойбу? Тополоң чыгып кетпесе керек, Үйгө иншалла ар нерсени алып барып атпайбызбы? Үйгө ар нерсени алып барып атпайсызбы? Таксыр. Көчөдөгү жалгандын баарын алып барып атасыз. Саясаттын баарын алып барып атасыз. Бизнес соданы бардын айтып бар. Ушактын бардыгын үйгө алып барып атасыз. Кечирип коесуздар, эми барыңыздар эмес го, эми адамдар. Нерселерди дагы алып барып атабыз, сыпаттарды дагы алып барып атабыз, ойлорду дагы алып барып атабыз, көз караштарды алып барып атабыз, же жокпу? Алып барып атабыз. Мынаны алып барайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын аманатын алып барайлы. Ушудан алхамдулилля, ушунун нурунан, таасиринен бала чакабызга да тийсин. Макул? Мен иншалла кийинкисин. Акыр хадис окуп берип коеюн анда. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Саласун ла ягилу алейхинна қалбу муъмин". Үч нерсе бар экен да. Момундун жүрөгүчү ага кыянат кылбайт дейт да. Момундун жүрөгү болсо эле ошого кемчилдик кетирбейт. Ихласул амал лиллахи таала. Алла үчүн амалды калыс кылуу. Момундун жүрөгү буга кыянат кылбайт. Экинчи, ан-насиха ли аимматил муслимин. Мусулмандын жетекчилерине жакшылык каалоодо момундун жүрөгү кыянат кылбайт дейт. Мусулмандардын жетекчилерине жакшылык каалоо, насаат кылууда момундун жүрөгү кыянат кылбайт дейт. Үчүнчүсү, валузуму жамаатихим. Жана мусулмандардын жамаатын бекем кармоодо дагы момундун жүрөгү кыянат кылбайт экен. Фа инна даъватахум
тухаффиду мин вараихим, жоса тахфаду мин вараихим, яғни тухиту ман вараахум. Bir риваятта мындай дейт: мұсылмандардың жамаатын бекем қармағанда мұсылман қиянат қылбайды екен жүрегі. Бұл не деген кеп? Мұсылмандың жамааты бекем қармаш керек екен. Анткені бұлардың дуасы өзінен башқалардың бардығын қамтып алады дейді, қоршап алады дейді. Ошон үчүн айтканда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: алейкум бил жамаа, алейкум бил масжид ва жамаа ва амматин нас. Силер мечитти бекем кармагыла, жамаатты бекем кармагыла, жалпы элди бекем кармагыла дейт. Жалпы ел менен болгула деген сөз. Бирок мунун мааниси мындай эмес: жалпы эл арак ичип атса, күнөө кылып атса ошол жака кете бер. Андай эмес ал. Андай эмес маани. Жараткан Аллах субханаху ва таала баарыбызга товфик берсин. Ушундай тугандар, алхамдулилля, жакшылыктарды үйгө бөлүшөйлү. Андан кийин кайсыл жерге барбайлы. Алымдар ушуга чейин айткан: бир жерде чай ичип атсаң да, кофе ичип атсаң дагы, алхамдулилля, бул жакшылыкты таркаткыла деген. Жайылткыла, айткыла деген. Кандай болсо дагы иншалла ошондой да хикмат менен албетте бир иншалла башка сөздөргө аралаштырып деле айтсак болот да, пайгамбарыбызды тааныштырсак болот. Эмне деген касиеттер бар, эмне деген алып атканыбызды жакшылыкты бөлүшөйлү туган. Бул аркылуу дүйнө ахирет түбөлүктүү курулат. Аллахым барыбызга товфик берсин.